Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө арналып уюштурулган президенттин көкбөрү боюнча кубогунун аягы чыр менен бүткөнүн көргөн коомчулук бүгүн бармак тиштеп отурган кези. Бул көрүнүш жалпы Кыргызстандын намысын күйгүзүп, жүзүн жер каратты. Эскерте кетсек, эгемендүүлүккө арналган көкбөрү оюну Ош шаарынын Төлөйкөн ат майданында болуп, ага 40 000 көрүүчү жыйналган. Оюндун биринчи турунда Ынтымак командасы Достуктун тай казанына улак салганга жетишкен. Экинчи турда болсо Манас Ниязов Достук менен Ынтымактын упайларын теңдеген. Үчүнчү финалдык тур 2-1 эсебинде Ынтымак командасынын пайдасына чечилген. Ага болбой финалдык ышкырыктан кийин адамдардын тобу оюн талаасына агылып, калыстарга таш жана желим бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Ага жугандар, азыр эми оюн талаасы бошотуп койгула. Сыйлоо аз эми өткөрөлү. Укук коргоо органдарынын калкалоосунун алдында гана калыстар оюн талаасынан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Ал эми жеңүүчү командага президенттин кубогу мындай баш аламандыктар басылгандан кийин тапшырылган. Буга кошумча таш менен тез жардам унаасынын терезесин күбүп салышканы жана ур токмоктон 7 адам жабыркаганы айтылууда. Албетте спорт деген спорт. Бирде жеңүү, бирде жеңилүү бар. Бирок оюн талаасын ур токмокко айландырган бир уч бейбаш бүгүн жалпы кыргыз элинин маданиятына, улуулугуна шек келтирип жатканын сезбегендей. Баарынан дагы алыскы Бразилиядан баштап жакынкы кошуна өлкөлөрдөн чакырылган коноктордун алдында абийирибиз айрандай төгүлгөнү жалган эмес. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өз кайрылуусунда бейбаштыкка тиешеси бар адамдар жазалана турганын белгиледи. Ушуга улай эле баш аламандыкка катышы бар деп чагымчылдыкка шектелген 25 жаран кармалганы тууралуу кабарланды. Ал эми бүгүн Оштогу окуянын негизги каармандарына ак калпак кийгизип, тулпар мингизишкен. Эки күндөн бери талкуу болуп, айрымдарын кубантса, кээ бирлерин кайгырткан TikTok тиркемеси. Анткени TikToктон жашырынып жаткан таланты ачылып, элге таанымал болуп, жылдызы жаңгандарда бар болсо, башкалары өзүнүн соодасын жүргүзүп, же чакан бизнесин өнүктүрүп жаткан. Ал эми мындай иштерге карама каршы көрүнүштөр да жок эмес. Атың чыкпаса жер өрттө деген ураанды бекем тутуп, коомчулукка өөн учураган жоруктары менен уят нерселерди жасап таанылгандар да болду. Айтор бул тиркемени ар ким өз деңгээлине жараша колдонуп пайдасын көрдү. TikToктогу видеону тандап көрүп, пайдалуусуна катталып алса жакшы. Бирок жаш жеткинчектер акыл токтотуп, ылгап көргөнгө алдары келбейт да, анан аларда көргөнүн туурашат. Кээ бирлер көрүүчүлөрүн, катталуучуларын көбөйтүү үчүн ич кийимин башына кийип, ит кылбаганды да кылышты. Ар бир нерсенин чеги болот эмеспи? Буларды карап отуруп, ооздуктап койгону деле жакшы болду окшойт дейт экенсиң. TikTok тиркемесине тыюу салган бир гана Кыргызстан эмес. Белгилей кетсек, Индия, Пакистан, Афганистанда аталган тиркеме буга чейин эле жабылган. Ал эми Канада, Тайвань, Дания, Бельгия, Великобритания, АКШда бул тиркеме чиновниктер үчүн тыюу салынган. Эскерте кетсек, буга чейин Маданият министрлиги кайрылууларды жана жүргүзүлгөн мониторингти эске алып, Кыргызстанда TikTok социалдык тармагын жабуу чечимин кабыл алган. Мыйзам чегинде андан ары ишке ашыруу үчүн чечим санариптик өнүктүрүү министрлигине жиберилди. Ал арада интернет саясатынын жарандык демилгеси Коомдук фондунун башчысы Таттуу Мамбеталиева тиркемеге өзүнүн иши боюнча эч кандай нааразычылык түшкөн эместигин айтып, аталган министрликке кат жолдогон. Анын айтымында тармактын өкүлдөрү Кыргызстандын бийлиги менен өз ишине карата дооматтарды талкуулоого даяр. Кыргызстандан буга чейин эч кандай даттануу түшпөгөнүнө байланыштуу TikTok эки тараптуу сүйлөшүүнү каалайт. Ошентип, TikTok тиркемеси жабылабы же жокпу, убакыт көрсөтөт. 2 айлык эс алуудан кийин ишин баштоого келген депутаттарды оңдоп түзөө иштери бүт элек ак үй тозуп алды. Терезелери толук салынып бүт элек. Адаттагыдай коридорго салынган кызыл килем жок. Усталар өз иши менен алек. Бирок ошондой болсо да эл өкүлдөр өз иштерин улантышты. Жыйынды ачууга атайын оркестр тартылып, гимн жаңырды.
Ошентип 7-чакырылыштын 3-чү сессиясы башталды. Ага 90 депутаттын 65-и катышты. Алгачкы сөздү алган төрага Нурланбек Шакиев иштин башталышы менен кесиптештерин куттуктады. Буга кошумчалай ал депутаттардын аймактардагы шайлоочулар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн укканын эске салып, маселелер ортого салынарын белгиледи. Эң кызыгы жасалма диплом алган делип мандатынан ажыраган Фархат Исмаилов дагы бүгүнкү жыйынга катышкан. Азыркы учурда анын сүрөтү интернет тармактарында тарап талкууга алынып жатат. Бирок өзү бул туурасында түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Бул күндө утурлай жайкы эс алуудан кайткан окуучулар баштарына ак бантик, ак көйнөгүн кийип, жаңы окуу жылына старт алышты. Жалпысынан быйыл 150 миңдей бала мектеп босогосун жаңыдан аттап 1-класска барышкан. Дал ушул жеткинчектерди мектепке кабыл алууда коррупциялык схеманы уюштуруп алган деп шектелип, Бишкек шаарынын мектептердин биринин директору пара алып жаткан жеринен кармалган. Ага бул ишке байланыштуу опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ушуга улай эле атайын кызматтагы бир мектептин директорун кылтакка түшүрдү. Белгилүү болгондой, алдагы окуучуларды кабыл алууда жана которуудан түшкөн каражатты алуу үчүн атайын коррупциялык схема түзгөнү айтылууда. Учурда жемкорлукка шектелип кармалган директорго иш козголуп, камакка алынды. 2-сентябрдан баштап коомдук транспорттун тилкеси менен айдагандарга айып пул салынат. Анын суммасы 1000 сом. Эгерде бир айдын ичинде төлөсө, анда 70% жеңилдик, тагыраагы 300 сом болот экен. Азырынча кайгылуу кызматы троллейбус, автобус жүрүүчү тилкеге кирип кеткен айдоочуларга эскертүү берүү менен гана чектелүүдө. Буга чейин Бишкек мэриясы жолдордогу коомдук транспорт, автобус, троллейбус жана маршрутка жүрө турган атайын тилке бөлүү демилгесин көтөргөн эле. Анын алгачкысы түштүк магистралдын 12-чи кичи райондон тарта Абдрахманов көчөсүнө чейин иш жүзүнө ашырылды. Алдыда мындай иштер шаардын негизги көчөлөрүнө жүргүзүлөрү пландалууда. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.